Assalamu alaikum дамылла, мен түшүмдө максат ажыны түшүмдө көп көрөм дейт. Өтө жакшы урматтаган, ошону айткан сөздөрүн угуп амал кылыңыз. Ассаламу алейкум, мен өтө күнөө кылгам, кечиреби Аллахым. Тооба кылып, экинчи кайталабастан өкүнсөңүз, Алла сөзсүз кечирет. Канча жаштан намаз окуйсуз? 12 жаштан. Ассаламу алейкум, кандайсыз устаз? Ит бакса болобу дейт. Эгер мал бакканга, короо жайды караганга баксаңыз болот урматтаган. Анан жөнөкөй эле үйдө эле багып бере турган болсоңуз, анын кереги жок. Ит бар үйгө периште кирбейт деген. Ушул жерден айтып турган нерсе, алымдар айткан, негизи пайгамбар хадиси бар. Ит бар үйгө периште кирбейт деген. Ушул хадистен алып туруп алымдар айтат, адам баласынын ичинде 3 бар. Адам баласынын ичинде 3 ит бар. Ичи тарыдык, көрө албастык, текеберлик. Ит бар үйгө периште кирбейт деген. Ошондон огороддогу иттерди чыгарыштын аракетин кыла бербей, өзүбүздүн ичибизде дагы иттерди чыгарышыбыз керек. Бирөөгө эмне үчүн көрө албастык кыласың, чай берип атасыңбы же келип жайыңа жатып алды урматтаган. Эмне үчүн ичиң тарлык кылып атасың, эмне үчүн текеберлик болуп атасың? Ошо ичиңде ит бар болгондугу үчүн. Ошону чыгарып кой, эркин жашайсың. Таксыр улакка келесизби эртең? Жок, урматтуу тууган, барбайм. Зына карыздайт ушул кишини, урматтуу тууган. Я Rabbi, ayaldардын чачы кыркканы күнөөбү же туура эмес нерсеби дейт. Аялдардын чачын кыркканы күнөөбү же туура эмес нерсеби? Эгерде эркектерге окшоп кыска кылып алган болсо, анда күнөө болот, урматтуу тууган. Албетте анан мына ийниден ылдыйраак түшүп аял затына окшой турган болсо, албетте турмушка чыккан болсо, күйөөсүнөн уруксат сурап, же болсо турмушка чыгылып болгондо болсо, бир жоган аталарынан, агаларынан сурап кырса күнөө болбойт. Чарчадым ушу түштөн дейт. Ооба, урматтаган, түштөн не кыласыз урматтаган? Түш деген мына ушундай да. Дуасын окубай жатсаңыз, түш кире берет. Шайтан алейхилана, сиз чарчаганыңыз менен шайтан чарчабайт. Ошондон не кыласыз? Сиз өзүңүзгө дем салып жатасыз. Жакшы түшкөн болсоңуз, бирөөгө айтсаңыз болот урматтаган. Болбосо үмүт кылып жүрө бересиз. Жаман түш көрсөңүз, шайтандын жамандыгынан, анан түшүңүздүн жамандыгынан сактаныш тилейсиз. Туугандар, мага да катталгыла кайтарам дейт. Эмнени кайтарат экен? Устаз, жалгыз намаз окусам, бирөө тургандай боло берет. Айтып коюңузчу дейт. Коркконго кош көрүнөт деген сөз, урматтаган. Эч ким турбайт. Намазды окуй бериңиз. Ассаламу алейкум, не дейт? Подаркада таштап койгулачы, достор суроо эле бере бербей. Жок, суроо бере бергиле, урматтуу тууган. Албетте, ол бере турган адамдар суратпастан эле бере берет. Ассаламу алейкум устаз, Айсуна деген ат кандай болот? Кыз кишиге мааниси кандай? Айсуна деген урматтуу тууган, энчилүү ат кыз кишиге койсо боло берет. Ассаламу алейкум, Алладан суноо пауза кылып турчу деп сурансак болобу? Чарчадым. Жок, болбойт, урматтуу тууган. Нике окулуп жатканда жалган сүйлөп койгонмун. Эмне болот? Өзүмдүн туулган жылымды айтпай койгонмун дейт. Эч нерсе болбойт. 18ге эле толгон болсоңуз болду, урматтуу тууган. 18ге толбостон анан туулган жылыңызды туура эмес айтып, 18ге толо элек болгон болсоңуз, анан 20 жаштан толдум деп коюп, эртең боюңузда багылып, врачтарга барсаңыз, анда соттолуп кетиши коркунучуңуз бар. Эң негизгиси мына ошол. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Эрмектин аюулу таксырды каяктан тапсак болот дейт. Өзүнүн жашаган жери кеминде болуш керек, ошол жактан табасыз. Нике окулуп жатканда азыр айттык, подаркада таштап койгула достор, суроо эле бере бербей дейт. Суроо бере бериңиздер, урматтуу тууган. Ассаламу алейкум, таксыр таруудан жасалган бозо иссе болобу? Жок, бозо аттуу иссеңиз болбойт. Ал эмнеден жасалган болсун, айырмасы жок. Бозо арам. Ака, менин күйөөм 5 баласы бар, башка аялды алып алыптыр, менден жашырып дейт. Нике кыйган болсо болду, эми ачыкка чыктаган эркек болуп жаша деп коюңуз, урматтуу тууган. Ассаламу алейкум дамылла, дуа кылганда Аллах деп дуа кылабызбы же Кудай деп кылса да болобу? Кудай деп кылсаңыз дагы боло берет, урматтуу тууган. Албетте бул Аллах араб тилинде өзүнүн коюлган аты Аллах да. Анан урматтуу тууган, тажик туугандарда Кудай деп айтылат. Негизи кыргыздарда Теңир деп айтылат. Кыргызча айта турган болсоңузчу. Бирок бизде анал зимане будет дей берип, теңирчилер болуп калды дагы. Теңир деген сөздү биз ушундай ошолорго колдонуп калып туруп, багыты башка жакка болуп калды да. Ошон үчүн урматтуу тууган, өз коюлган аты менен Аллах деп айтсаңыз жакшы болот. Ит дагы Алланын жаратканы го. Неге
ээ болбойт бакканга дейт. Айтып атпаймынбы урматтуу тууган? Алланын жаратканы. Аллах субхана таала ар бир нерсени сыноо үчүн жараткан. Чочко деле Алланын жаратканы, эшек деле Алланын жаратканы урматтуу тууган. Башка жануарлар бардыгын Алла жараткан. Бирок Алла жараткан деп эле ичип, Алла жараткан деп эле жеп, Алла жараткан деп эле бага бербейсиз. Ар бир уруксат берилгени бар, берилбегени бар урматтуу тууган. Итти бакканга болот. Азыр айттык го, короодо мал кайтарам, бир жерде коор ит деп баксаңыз болот. Анан жөнөкөй эле орустарды көрүп эле үйүңүзгө алып келип барсаңыз, үйүңүзгө периште кирбейт. Баксаңыз боло берет, бирок үйүңүзгө периште кирбейт. Ассалам